Милиция кызматкерлери 21 май күнү саат 15-18 чамасында Кырказык айылындагы суу шараккан каналда 3 кыз агып бара жатканын байкап калышкан. Ошол күнү Талас облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматкери Эркин Койкунбаев кызматтык милдетин аткаруу учурунда болгон. Агып бара жаткан кыздарды байкаган соң ыкчам түрдө автоунаасына отуруп канал бойлоп айдаган. Коомдук коопсуздук кызматкери каналга секирип түшүп кыздарды куткарган. Бул учурда кесиптеши Руслан Акматов жана жаш өспүрүм бала кыздарды куткарууга жардам беришкен. Мен ушул жерде жумуш кылып жаткан болчумун. Бир убакта эле артыман бир байкелеген үндөр чыга баштады. Бул суу жакты карасам, биякта кыздар агып келатыптыр. Анан бияктан да бир милиция кызматкери машинасы менен ушул каналдын жээги менен эле айдап келатыптыр. Анан 3 кыз бу жерде агып келатыптыр. Бир милиция кызматкери сууга секирип эле биринчи кичекей кыз болчу экен, ошо бирөөсүн алып чыгып менин колума карматты. Анан эки кыздын бирөөсү бул көпүрөгө жабышып калды. Бирөө көпүрөнүн алды менен өткөндө мындайынан жүгүрүп өтүп, кайра көпүрөдө кызга кирди. Анан бул жерде Беш таштын поворотунда дагы бир кыз милиция кызматкери бар болчу. Ошол келип, бу жердеги көпүрөнүн алдынан өтүп кеткен кызга жардам берди. Ал экөөлөп алып чыкты. Сууга агып бара жаткан 3 кызды куткарган Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерин жана Талас районунун Арал айылынын тургунун облус жетекчиси Эрмат Жумаев кабыл алды. Өз кезегинде Эрмат Жумаев жаш өмүрлөрдү сактагандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, бул кылган иштери чоң каармандык экенин баса белгиледи. Ар бир өмүр биз үчүн алтындан кымбат. Сиздер бир эмес, мына 3 биздин кичинекей карындаштарыбызды сактап калдыңар. Бул дагы болсо мен ойлойм, силердин ата мекенге бир артыкчылык менен кызмат кылууңардын белгиси. Андан сырткары бул адамгерчиликтин жогорку деңгээлдеги көрсөткүчү деп. Баягы силер өзүңөр ошол жерге бир чечкиндүү кадам менен ушул жаш өмүрлөрдү сактап калганыңарга мен ыраазычылык билгизем. Жеке өзүмдүн атыман, ушул балдардын үй бүлөсү, кыздардын үй бүлөсүнүн атынан бар болуңуздар. Мындан ары дагы элиңерге, журтуңарга ак кызматыңарды өтөп жүрө бериңиздер. Кызматтык ошондой эле жарандык милдетин так жана берилүү менен аткарганы үчүн облус башчысы ардак грамота менен ыраазычылык каттарды тапшырды. Териштирүү учурунда 11 жаштагы кыз канал боюнда жүрүп бут кийимин агызып жиберген. Ал бут кийимин алууга аракет кылып, жыйынтыгында өзү агып кеткен. Анын артынан 16 жаштагы эки кыз куткаруу үчүн каналга түшүшкөн. Бирок каналдагы суу шарагып, асты балыр болгондуктан 3 кыз 300 метрдей аралыкка агып кеткендиги белгилүү болгон. Каналдын агымы аябай бат болгондуктан мен ага чуркасам да жетмек эмесмин. Ошол себептен автоунаам менен каналды бойлоп айдап барып, биринчи кызды ошол жерде жаш өспүрүм бала жолду тегистеп иштеп аткан экен. Ошол бала келе калды, мен бир кызды ошолго бердим. Экинчи кызды нары ошол Беш таштын поворотунда биздин коллегабыз да турган, жерде коомдук коопсуздук камсыздапчы. Ал чуркап келди, ага бердим экинчи кызды. Үчүнчү кызды жана биринчи берген бала мостон кармап калды. Анан ошол менен чыгарып алдык. Аман эсен куткардык. Андыктан коомдук коопсуздукту камсыздоо кызматкерлери ата-энелерге балдарын шараккан суу бойлоруна жөнөтпөөнү жана көзөмөлү жок калтырбоону эскертишет. Саймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Талас облусу.